Чычырканак чайын кантип даярдоо керек? Чычырканак бул көлөмдүү витаминдердин запасына ээ баалуу даарылык өсүмдүк. Анда пайдалуу С витамини цитрус өсүмдүктөрүнө салыштырмалуу 2 эсе көп жана Е витамининин буудай майына салыштырмалуу 2 эсе көп. Чычырканакта андан башка дагы витаминдер, ошондой эле антиоксиданттар жана теринин чың жана жаш болушуна жардам берген жарым каныктырылган май кислоталары бар. Сезгенүүгө каршы күчтүү таасир этет. Чычырканак жана балдан жасалган чай бул эң мыкты антидепрессант. Чычырканактын жалбырагынан демделген чай оозулду дарылоодо натыйжалуу каражат болуп эсептелинет. Эске алыңыз, ашказан алдындагы без, боор, өт, панкреатит оорулары менен ооругандар, аллергияга жакын адамдар, ашказанында кычкылдуулук жогору болгон адамдар чычырканакты колдонууга болбойт. Ошондой эле чычырканакты дары каражаты катары колдонуу алдында дарыгер менен кеңешүү туура болот. Чычырканак чайын кантип даярдоо керек? Керектелүүчү азыктар: 150 грамм чычырканак, 2 аш кашык кара чай, 2 аш кашык бал, 500 мг суу. Даярдоо ыкмасы: чычырканактын мөмөсүн кылдаттык менен чайкап, 2-3 бөлүгүн кашык менен эзиңиз. Чайнекке чычырканак пюресин, калган мөмөнү жана кара чайды салыңыз. Үстүнө кайнак суу куюп, аны 10-15 мүнөткө дем алуусу үчүн ороп коюңуз. Даяр чайды чыныларга торду тосуп коюңуз. Үстүнө бал кошуңуз. Бул суусундукту кара чай кошпостон дагы даярдоого болот. Биздин каналга катталып, адистердин кеңешинен жана пайдалуу маалыматтардан кабардар болуп туруңуздар.